Чыңгыш дыйкан чарбасынын мүчөсү Чолпонкул Чыңгышев көп жылдан бери финансы министрлиги менен насыя маселеси боюнча талашып тартышып келет. Анын айтымында 1996 жылы ишмердүүлүк жүргүзүү максатында 81 000 немец маркасына бааланган тегирмен алууга келишим түзүлүп, иш жүзүндө Даниялык 1956 жылы өндүрүштөн чыккан сапаты начар дан майдалагыч келген. Насыя алуучу тарап жыйынтыгында көрөөгө коюлган мүлктөрү сот тарабынан мыйзамсыз тартылып алынган деп билдирди. Ал бул маселеде далилдери бар деп документтерин көргөздү. Суроо туулуп атат, кана жаңы биз договорду түзгөн тегирмендер. Ага жооп жок. Биз чоң тегирмендерге, Германиянын тегирмендер, 1 нече миллион акчаны которгонбуз. Ал акчалар Германияга кеткен эмес экен. Кана акча, ага жооп жок. Акча кайда кеткенине жооп жок. Так, үчүнчү келген тегирмендердин баары Даниянын трамбилкалары болуп атат. Кана жаңы тегирмен, буга жооп жок. Анда эмне үчүн биздин үйлөрдү арткы число менен үйлөрдү $15 000 аукцион жасап жасалма документтер менен. Анан кайра $80 000 сатышты булар. Булар ошондо даана коррупциялык ишке башкан. Бул ишти текшерүүдө кылмыш иштер козголгон. Ошол ишти текшерүүдө биздин прокуратура, следственный орган, сот таптакыр туура эмес чечимдерди кабыл алды бизге каршы. Чындык болгон жок. Каржы министрлигине караштуу финансы кредиттик фондунун өнөр жай жана ишкердикти насыялоо башкармалыгынын башчысы Бакыт Эсеналиевдин айтымында Чыңгыш дыйкан чарбасы менен Кыргызстан банкынын Нарын филиалынын ортосунда тегирменди сатып алуу үчүн кредиттик келишим 1996 жылы түзүлгөн. Ал эми насыя төлөө боюнча бардык талаштуу маселелер мыйзамдуу түрдө өлкөнүн сот органдары тарабынан чечилген. Заявлениясында эме деп суранып атышат бизден, ошол жанагы Пауль Бусе деген немецкий компания менен ортосунда түзгөн договор поставки ошол эркини бизге жокко чыгарып бергиле, потому что Пауль Бусе деген компания жок экен. Анан ошон үчүн ортосундагы түзгөн келишимди бизде жокко чыгарып бергиле деп атат. Экинчиси квартирабызды кайтарып бергиле деп атат. Анан төлөгөн акчаларыбызды банкка ошону кайра кайтарып бергиле деп атат. Бул келишимди жокко чыгарууга биздин полномочиябыз дагы жок. Анткени бул договор эки тараптуу түзүлгөн договор болуп атат. Бир жагы Чыңгыш, бир жагы Пауль Бусе. Финансы министрлиги бул келишимде эч кандай тарапта болгон эмес.